Сооротуучу Кудай. 19-август. Коркпо, Кудайга ишен. Ыйык жазуу бизди дайыма шыктандырат. Бир жылда 365 күн бар. Жазууда 365 жолу коркпо деген сөз кездешет. Ар бир күнү Кудай сени менен. Кудайга ишен. Сенин өмүрүң Кудайдын алдында баалуу. Кудай сенин арналууңду жана ага берилгендигиңди баалайт. Акылыңда да, жүрөгүңдө да коркунучка жол бербе. Коркунуч шайтандын куралдарынын бири. Ал аркылуу ал сени туткундап салгысы келет. Андыктан өзүңдү Кудайга толук ишенген адам кылып тарбиялоого аракет кыл. Сүйүүдө коркунуч жок. Ушул күндүн бороон чапкыны болобу? Кандай кыйынчылык болбосун? Кудай айтат: коркпо. Сенин ишенимдүү калканың, баш калкалоочу жайың бар. Сен ага келе аласың. Ага жүрөгүңдө эмне болуп жатканын, эмнени сезип жатканыңды, эмне кыйнап, эмнеден коркуп жатканыңды айта аласың. Ал ар дайым жардам берүүгө даяр жана туура чечимдерди берет. Ыйык жазууда анын баардык жагынан азгырылып, бирок күнөөсүз болгону айтылат. Ошондуктан ал азгырыктарга дуушар болгондорго кантип жардам берүүнү билет. Сооротуу үчүн арналган ыйык рух сенин жүрөгүңдү соороторуна ишенем. Теңир менен кубан. Ошондо ал жүрөгүңдөгү каалоолорду ишке ашырат. Ыйык рух сооротуучу бороон чапкындын ортосунда да сага тынчтык алып келе алат.